Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жаз келери менен өлкөнүн кооптуу деген аймактарын кыдырып, калктын коопсуздугун жаратылыш кырсыктарынан сактоо боюнча иш жүргүзүшөт. Быйылкы жылы аталган министрлик тарабынан 3103 суу ташкындоочу дарыя, 2000дей бийиктеги көлдөр табылган. Анын 367си эл жашаган аймакка коркунучу бар деген божомол бар. Ал эми Кыргызстан боюнча 4084 үй бүлө кооптуу жайда жашаганы белгилүү болуп, аларга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан конуш алмаштыруу боюнча эскертүү берилген. Кыргыз Республикасы тоолуу аймактарда жайгашкандыгына байланыштуу склонный процесстерге аябай бай. Ошондуктан жамгыр жааган учурунда, кар жааган учурунда биз милдеттүү түрдө эскертебиз. Анткени жамгыр жааган учурларында сел, суу каптоо, жер көчкү сыяктуу процесстер активдештирилет, мындай айткандачы. Ошол коркунучтардын алдын алуу максатында. Калктын коопсуздугун камсыздоодо тиешелүү тармактар менен байланышып, аларда окуя болгон жерге жөнөтүүнү 112 кызматы аткарат. Динара Кыдыралиева мына ушундай байланыш боюнча нөөмөттө 1 жылдан бери иштейт. Ал өзү дагы өзгөчө кырдаалдар боюнча адистигин бүтүргөн. Айтымында кесип аркылуу элге жардам көрсөткөнү өзүнө жагат. Я работаю 112 уже в течение года. Мен 112 кызматында 1 жылдан бери иштейм. Негизи бул жумуш мага жагат. Анткени аткарган ишим аркылуу биз көптөгөн адамдарга жардам кылабыз. Чалууларга тынбай жооп берип, абалына жараша 101, 102, 103 сыяктуу тиешелүү кызматтарга багыт көрсөтөбүз. Буюрса ушул кесипти аркалап көмөк көрсөтүү кызматымды улайым деген ниеттемин. Быйылкы жылда өлкө ичинде жалпы 400дөй аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу табылган. Белгилей кетсек, Ош облусунда 94, Жалал Абадта 249, Баткен облусунда 46, Чүй облусунда 11, Ысык көл облусунда 1 жана Нарын облусунда 3 жер көчкү коопсуздугу белгиленген. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кооптуу аймактары боюнча мониторинг жүргүзүшүп, 1 жыл мурун пландоо иштерине киргизишкен. Быйылкы жылга 247 объектиде республика боюнча атайын алдын алуу иш-чараларын пландаштырган болсок, анын ичинен бүгүнкү күндө 82 объектте жумуш аткардык. 15 объектте бүгүнкү күндө жумуш жүрүп жатат. Бул планда каралган объектлердин бардыгы быйылкы жылдын жыл аягына чейин толук кандуу аткарууга милдеттенме алганбыз, аткарууга аракет кылып атабыз. Ошондой эле капиталдык курулуштар боюнча дагы объектилер бар. Бул план чоң проект менен жасалган объектилер, капиталдык курулуш объектилери. Быйылкы жылга 37 жерде 37 объекти каралган. Азыркы учурга 15 объектте жумуш жүрүп жатат. Жаратылыш кырсыктардын алдын алуу боюнча кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунда төө ашуудагы аба ырайын чоң монитордон көрүп турушат. Ошондой эле Каракол, Балыкчы, Бостери, Чолпон Ата шаарларында да видео байкоолор коюлуп, аталган министрлик тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Ал эми башка аймактарда жергиликтүү тиешелүү органдар менен ыкчам, тыгыз байланышта иш алып барышат. Ала бел, Сары бел, Сары кыр, ушул сыяктуу ашууларда андай бизде подразделениялар жок. Бирок ошого карабастан райондун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмү бар. Ал жерде куткаруучулар ар дайым даярдыкта турушат. Ар дайым жаратылык короонун кызматтары менен чогуу иш алып барышат. Жол тейлөө кызматтары менен ички иштер министрлигинин ошол жердеги бөлүмдөрү менен чогуу иш алып барышып, өз убагында маалыматтарды берип турушат. Өлкөнүн кайсылган аймагында болбосун кооптуу абалда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алыскы жана жакынкы регионундагы өкүлчүлүктөрү күнү-түнү жардамга даяр. Ошондой эле 112 ыкчам байланышы 24 саат бою иштеп, бардык чалууларга жооп берет. Сайрагүл Полотова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.